Жылдыз белгиле суроңуз. Жылдыз. Ооба. Саламатсызбы? Айтып бериңиз. Регистрация боюнча суроо берейин дедим эле. Мен регистрацияны квартирага койдургам бир кыз аркылуу, анан азыр эми базасын текшерип бер, ошо барайын десем, ол кыз качып атат да нерсени айтып. Так. Ошого өзүм МФЦга барып текшерсем болобу, кандай болот? МФЦга барсаңыз эле ошо подтверждение регистрация деген сурасаңыз, ошолор подтверждать этип берсе, значит базада барсыз. Эгерде подтверждать этпесе, значит базада жоксуз эжеке. Ошондо госуслугага барамбы же баягы менттер иштеген жерге барамбы? Кармап калышпайбы? Мои документы деген МФЦга барасыз эжеке. Мои документы деген МФЦ. Ошол жерде МФЦга барасыз. Анан баламдын немесин дагы карап неме кылып бер десем, ал бизди коркутуп атат, участковый аркылуу неме кыламын деп. Ким? Ошол квартирага коюп берген кыз да. Оруспу, кыргызбы? Кыргыз эле, гражданствосу бар экен да. Эмнеге коркутат? Балаңызды эмнеге карап бер дейсиз сиз аны? Балам немеге түшүп калып штраф төлөдү да, неме 5000, анан ошону кайрадан неме кылып бер, коюп бер десек, базада бар турат, кандай неме кылам дейт. Анан болсо бар текшерип неме кылайлы десем, мен азыр участковыйга айтам, участковый өзү сүйлөшөт деп бизди коркутуп атат. Сиз балаңыздын деле регистрациясын ошол эки МФЦдан барып сураңыз. Эгерде МФЦда базада бар десе, ошол кагазды чыгарып алып, милицияканага барасыз, жанагы 5000 сом штраф салган. Ошол жерге арыз жазыш керек. Моореке регистрациясы туруп эле, ушул экилер 5000 сом штраф салып койгон. Ошону жокко чыгарып бергиле десеңиз, жокко чыгарып берет. Макул, рахмат. Нишанович бериңиз. Андан кийин Редми берет, андан кийин Элия. Байназар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Аке, мага бир толугураак кылып айтып бериңизчи, мен жакында паспортум бүтөт да. Анан Сахарова өткөм, марттын бирине бүтөт, ошого заранее аракет кылып, заранее билип эметейин деп аткам да. Бияктан эмне жылы мартта бүтөбү? Ооба. Эмне жылы мартта бүтө турган болсо, где-то сиз январларда паспортко тапшырышыңыз керек. Россия Федерациясындагы Кыргызстандын элчилигине. Ошол жерден сизге паспорт, жаңы паспорт жасап берет. Жаңы паспорт менен кошуп справка берет. О том, что сиздин монча номерлуу паспортуңуз Россия посольствосуна алмашылды деп. Ошол справка менен барасыз да 7 күндүн ичинде өзүңүздүн миграционный карта регистрацияларыңызды ошо жаңы паспортко өткөздүрөсүз. Перерегистрация кылып берет. Анан ошол эки өткөзгөндөн кийин Сахарова, жанагы иненен Синилс деген документтердин баардыгына изменение өзгөртүү киргизиш керек. Ошол иненендерди жанагы эмеден барамы, налоговыйдан барып, ошо кайсы органга караса ошолордон барып жасаш керекпи же май документте бүтөбү бар эле? Жок, инененди налоговыйга барасыз, Синилсти пенсионный фондко барасыз, миграционный карта регистрацияны миграционный службага барасыз. Акыркы суроо, мен самозанятыймын да, таксист болуп иштеп атам. Анан налог, история эмелер кандай болот? Анан биякта да өзгөртүш керек болобу ошондо? Самозанятости дагы налоговыйдан сиз иненеңизди өзгөрткөндө эле өзгөртүп беришет алар. Уже өзгөрөт же автоматически. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Ким бар? Байназар бергиле суроңуз. Редми. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен бир суроом бар эле. Мен биринчи жолу келип атам, азыр Санкт-Петербургда иштейм. Миграционым жоголуп калды. Ана кайра кирди чыкты кылып келип регистрацияга тапшырсам, кечээ күнү менттер кармап алып, базага сыйсак базадан чыкпай калды. Ошону эмне кандай кылса болот? Бири де бүтөт регистрация баягысы. Регистрация качан бүтөт дейсиз? Биринде бүтөт. 1-июлдабы? Ооба. А регистрацияны каяка кылдыңыз эле? Квартирага кылдыңыз беле? Жок, башка жакка кылгам. Жашап аткан жерим эмес, бөлөк жер. Хорошо. Сиздин трудовой договоруңуз барбы? Ооба.
эгер трудовой договоруңуз болсо, сиз подтверждение, жанагы регистрациянын подтверждение алыңыз. Эгерде подтверждение албасаңыз, ала албасаңыз, жок болсо базада, перерегистрация кылганга жай таап, квартира таап туруп, ошол эки хозяин менен миграцион службага барсаңыз, эгер мурунку регистрацияңыз чыкпай калса, ошол жерден 5000 сом төлөтүп, 5000 сом төлөп эле кайра перерегистрация кылып аласыз. Бир нече келет? Бир нече келет? Бир нече эле да меники. Кандайдан узартасың? 1-июнга чейинби же 1-июлга чейинби деп сурадым. 1-июнга чейин. Сиздики анда срок өтүп кеттир да. Бүгүн 10-июнда. Жок, 7-айга чейин да, ошо кийинки ай. Июлга чейин болсо, сизде дагы 20 күн бар да. Ошо мен айтып атпаймынбы, ошо 20 күндүн ичинде квартира таап, жанагыдай регистрация кылып берем деген. Ошол экинин хозяин менен эле миграцион службага барсаңыз, ошол жерден регистрация кылат. Эгерде эски регистрацияңыз чыкпай калса, ошол жерден 5000 сом төлөйсүз. Анан эле кайра перерегистрация кылып аласыз. Мен билген жокмун деп коюңуз. Анан базада жок болчу десе, ооба мен илгери эле билгенмин, базада жок экен. Ушундай кылганы келгем деп айтат кыргыздар. Антпесе жок бекен деп ошол жерден таң калып, анда кечирип койгула, мен анда азыр 5000 сом төлөп эле кайра перерегистрация кылдырайын деп эле ошол жерден кылып алам. Мен кече күнү тутулганда ошо мага штраф салганда 5000 сом, ошо төлөгөм да. Кандай болду? Анда жакшы, ошол чегиңиз барбы оңузда? Ооба. Ошол чекти көтөрүп алып эле миграцион службага азыр. Ошол чегиңиз 15 күн действительный. Ошол 15 күндүн ичинде барып эле хозяин таап перерегистрация кылып алыңыз. Зеленый картам жок. Зеленый картам жок да менин. Кандай болуп калат анда? Зеленый картадан өтүш керек болчу да эми тууганым. Кирди чыкты кылса болбойбу? Эми кирди чыкты кыласыз, айла жок. Санкт-Петербургда 1 айдан кечиксең, этот немеден медосмотрдан өткөзбөйт. Ошо кирди чыкты кылсам болот да, мен дагы. Кирди чыкты кылсаңыз болот, эгер неме трудовой договоруңуз бар болсо, анда кирди чыкты кыла аласыз. Макул. Чоң рахмат сиз. Алло. Редми сүйлөй бериңиз. Assalomu alaykum. Жакыныраак сүйлөй. 2015-жылы депорт болгон. Анан 2019 башка фамилия менен киргенмин да. Так. Азыр эми быйыл Сахаровага барсам болобу ошондо? Сахаровага барсаңыз болот. Сахаровага мурун бардыңыз беле? Жок. Анда быйыл бара бериңиз, жаңы фамилияңыз менен базаңыз чыга берет. Бирок эски немен чыгат го. Эски менен сиз неме Сахарова өткөн эмессиз да. Жок, отпечатка алган го, бар депорт кылгандачы. Эми сиздики уже депортацияңыз эле 2015-жылы болсоңуз, 2020-жылы чыгып атпайсызбы? Уже 5 жыл болгондо чыгат да автоматически. Мына барсам боло берет экен да. Барсаңыз боло берет. Единственный текшертип койсоңуз, бир текшертип койсоңуз да жакшы болот да. Чоң списокто эмес бекенсиз, баардыгын карап. Келгениме 1 ай эле болду да, кече эле. Эми анда өтө бериңиз анда мындай. Текшерип алсаңыз жакшы болот. Чоң списокто болот. Анда чоң списокто болбосоңуз, анда барып немете бериңиз, регистрация кыла бериңиз. Сахаровадан өтө бериңиз. А так эски выдворениеңиз уже 5 жылдык, негизи 5 жылда ал уже жок болуш керек. Эгерде сиз ошол 2015-жылы жана бир штраф салган, ошону төлөдүңүз беле? Жок. Төлөбөсөңүз ал бессрочный болуп чыгып кетет да. Ошон үчүн текшерип алыңыз деп атпаймынбы? Чоң списоктон текшерип коюш керек. Немеден 2021 бир жолу отделениеге алып кирип отпечатка текшергенде 3 ай неме кылып жүр деп өздөрү кой берген да, кайра 3 ай этият болуп жүр, метрого кирбей тур депчи. Эми дагы бир жолу айтам, Редми тууганым, өзүңүздү чоң списоктон текшерип коюш керек. Эгерде выдворение болгондон кийин жанагы штрафты төлөбөсө, ошол штраф базадан чыгат дагы,
кишилер жана черный списоктун срогу 5 жыл бүткөндөн кийин дагы бессрочный болуп тура берет. Закондо ошондой жазылган. Сен өзүңдү текшертип ал тууганың макулбу? Анан эгерде сен бессрочный запретиң жок болсо, анда Сахаровадан өтө бер. Ошону эски немен текшерип, штрафын кандай топсам болот? Эгер төлөйм десем. Штрафты эми аны судебный приставтардан издеп табыш керек, ал эски фамилия ат менен. FSSP-дан издесе болот. FSSP.ru-дан издесеңиз. FSSP деп жазсаңыз. ФССП деген. ФССП, Федеральная служба судебных приставов деген сайты бар. Ошол жерден караш керек. Аны эски фамилия менен караш керек. Рахмат. Хорошо. Эле бару суроо. Так, миллион. Мира. Кимде суроо бергиле? Эле Асель. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Саламатсыздарбы? Жок, Руслан, сиз бердиңиз суроо. Эле берсин. Бериңиз. Угулуп атат, айта бериңиз эле. Мен суроому больницага жаткандардын регистрациясы автоматически чыгып кетет деп уктум да, ошол суроо мен мындай эле, мен кызым менен больницага жатканмын. Анан ошондо менин регистрация чыгып кетпейби? Чыгып кеткен болобу? 4 жыл жатканбыз да. Сиз качан чыккансыз? Өзүм ооруп жатсам ошол случайда чыгып кетеби? 3-июнда чыккан да. А мен азыр билет алып койдум, Самарага кирди чыктым келейин деп. Ой, 2-июнда чыккан. Ооба, закон боюнча больницага жатканда 1 күн жатабы, 2 күн жатабы сразу автоматически ошол больницага перерегистрация болуп калат. Закондо ошондой көрсөтүлгөн. Чыккандан кийин 15 күндүн ичинде сиздер эгер трудовой договоруңуз бар болсо же основанияңыз бар болсо перерегистрация кылышыңыз керек. Сиз азыр 4-күндө чыктым дейсизби? Ал не важно, өзүң ооруп жатасың деп. Жакшы болуп атат. 2-июнда жумушка чыктым да. 2-июнда чыккан, анан 2-июнда чыктым больницаданчы. Анан менде трудовой договор. Трудовой договор жок. Анан ошон үчүн мен кирди чыкты кылып келейин деп азыр билет алдым да Самарагачы 18-ине. Күйөөңүздүн официальный трудовой договор барбы? Жок, ал дагы аныкыда жок ошо таксиде. Анда гражданско правовой договор жазып алсаңыз болмокпу эжеке? Гражданско правовой договор жазып эле перерегистрация кылып койсоңуз болмок, границага чыкпастан. Ошо гражданский правовой договор жасайын деп дагы коркуп койдум да, потому что мен өткөн эмеңерде айткам, мен 3 ай сайын кылып жүрөм да, улам эле регистрация ошо чыгып келип туруп анан жасайын деп гражданский право анан 9 айга улантайын депчи. Просто улам 3 ай сайын жасата берген үчүн свидетельство этпей эле кой деди да тиги. Хорошо, анда бирди чыкты жазап келип 3 айлык регистрация кылыңыз, анан трудовой договор, гражданско правовой договор кылып узартып аласыз. Мен могу кетип атканда ошол если вдруг кармап калсачы, Внуковадан учап келгенбиз. Ошол жака жеткенге чейин вдруг кармап калса эмне болот? Базадан текшерсе чыкпай калышы мүмкүн да, кармап кетиши мүмкүн же. Чыкпай калса выдворение кылып берет. А жанагы выписка больничный отверткилерин көрсөтсөмчү, может ошон үчүн вылетело, я не знала деп койсо болобу? Эми ошол ал эжеке мындай да, ар бир киши индивидуальный, ар бир киши ошол милициялардын суроосуна так жооп бергенине жараша болот. Кээ бирөөлөр ошол орусчадан кыйналып, орусчаны жакшы билбей, өзүнүн регистрациясы базада турса дагы штраф алып, кийин дагы штраф алган чоң списокко түшүп кетип атат. А кээ бирөөлөр регистрациясы жок эле, чыкылдап тигиреки орус милициялар менен жакшылап айтышып, тигиндей мындай кылып, өзүлөрүнүн укугун коргой алса, аларга штраф салгандан да коркот милиция. Ошондуктан бардыгы бул жерин алып керек экен да. Сиз айтыңыз, мынакей, да, я знаю, что мен больницага жатып чыктым, мынакей. Вот выписка. После выписки там 15 дней дают на перерегистрацию. Вот я сейчас не регистрируюсь, уезжаю на родину. Деп мындай так жооп берсеңиз, эчтеке деле кыла албайт милициялар. Хорошо. Хорошо? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Хорошо. Руслан, бериңиз сурооңузду. Рахмат. Да, Руслан. Менде дагы бир 2 суроо болуп калды да. Баягы балдарым 1 жашар, анан чоңу 4 жашар. Жакында Кыргызстанга чыгарайын деп атам. Бирок регистрация жасаган эмесмин совсем.
Себеби посольствода баягы юристтер менен сүйлөшсөм, эми садик көрбөсөң, жак көрбөсөң жасап койсоң деле болот деген эле мындай түшүнүк айтып койду да, мындай элечи. Анан ошо менен эле калып калган. Эртең Кыргызстанга чыгарып атканда эч нерсе болбойбу? Бир. Анан экинчиси уруксат мен бүтүрүп коеюн, башкалар убактысын албайлы. Анан жанагы самозанятый боюнча договор болуп па Яндексте, билдиңиздерби жокпу? Договор берет да ал жактанчы электронный. Ошо менен элдер регистрацияны продление кылып атыптыр. Ошол канчалык чын? Анан ошо менен келинчегим регистрациясын Кыргызстандан келсе жасасам болобу деген суроо да. Эми тууганым, биринчи сурооңузга сиз эми посольстводон айтып атасыз, посольстводагылар ошо балдарыңды регистрация кылбай эле койсоң болот дегени, это неправильно вообще. Мындайча айтканда, орусча айтканда, в корне неправильно да. Регистрация болсо болмок. Бирок бир ноосу бар, балдардын регистрациясы бар жок экенин көп деле жерден текшере бербейт. Милициялар балдардын регистрациясын текшерип, же болбосо ошо балдардын айынан черный списокко түшүп кеткендерди, же болбосо удворение болгондорду уга элекмин, балдардын көп деле текшере бербейт. Так что сиз чыгара берсеңиз болот границадан. Хорошо? Эч кандай деле проблема болбойт. Экинчи вопросуңуз, Яндекстин жанагы берген трудовой договорлору электронный, бул недействительный. Анткени ал это трудовой договор эмес, ал договор оферты. То есть сиз жанагы Яндекстин приложениясын пайдаланып ошол эркинен акча чыгарган гана уруксат деген калат. Яндекс сизге эч кандай ошо Яндекс менен бул трудовой договор түздү деп уведомление берген эмес миграционный службага, бербейт дагы. Так что аны менен регистрацияны узартыптыр дегенди мен көрө элекмин. Ал не вообще аны менен регистрация узарткан кишини көрө да элекмин. Анан мен сизден биринчи жолу угуп атам да ошол эркини кылып жүргөндөр бар экен депчи. Анда ошол кишилер уведомлениясын көргөзсүнчү мага, Яндекстин уведомлениясын ошо экен биз жумушка алганбыз Яндекстен деп. Яндекстин уведомлениясын айта албайм го, бирок жанагы регистрациясын жасаган уведомлениясы жок болсо ал жөн эле филкина грамота да бул. Регистрацияны жасады да, бирок далил бар, факт бар да бизде. Анан ошого сурап атканда ошо реально эле же бизди алдап койду деп кантип ошол эки именно Яндекстин трудовой договору менен кантип кылды, потому что уведомление жок болсо, дагы бир жолу айтам, федеральный миграционный служба мына сиздер өзүңүздөр деле угуп атасыздар. Официальный барып, работодатель берген уведомлениялар чыкпай калып атат базадан. Туура айтамбы? Анан кантип эле жөн эле бир филкина грамота кагаз жазып койсо ошол базада болуп калсын дагы, кантип ошол эркини регистрация кылсын, мен түшүнбөйм да. Или анда Яндекс может быть уведомление берип баштаган. Не знаю, аны айта албайм. Мен бир тактап көрөйүн, если мүмкүн болсо Кубатбай экеничке ошол эки Яндекстин айтыңыз, Яндекстин документин көргөзчү. Уведомление кантип берипти депчи, мен просто ошол экиге таң калып атам. Рахмат, Аллах разы болсун. Но Яндекс боюнча мага дагы көп чыгышты. Анан көбү жасай албай атышат боюнчачы. Бул эми жанагы операторлордун сабаксыздыгынан да. Бул операторлордун сабаксыздыгынан эмес, бул Яндекс өмүр бою эми баягы Яндекс иштеп, Россияда иштеп баштагандан бери эле ушу мигранттардын далай кандай десем көз жашына калды да. Потому что буга чейин деле таксиде иштеп жүргөн балдар Яндекс трудовой договор бербей же ушул эркинтип иштетти. Тоже жеди. Яндекс азыр болсо дагы келтирип атат кыргыздарды, ушул өзбектерди, тажиктерди, потому что ошол жана договор офертаны берип коюп, это как бы трудовой договор между Яндексом и гражданином деп тоже азыр кийгизип атат. Болот деп жарайт деп айтып атышты булар Яндекстегилер. Жарайт. Эми анда болсо кана эми болсо анда баарыбыз эле Яндекстен трудовой договор алып эле. Айтпайм ошол же түшүнбөйт офертаны алар жасап аткан филместегилер. Либо берки Яндекстегилер что-то там намутили, да? Асасы бул жарабайт да, мага айтып азыр. Жарабайт. Уруксат бир суроо. Так. Азыр могу мисалы самозанятый болуп, мен могу айымда меники 13 000 налог келиптир да магачы. Бой налогтон. Ошо биз налог төлөп аткандан кийин анын договору дагы жараш керек беле деген дагы ой келип атат да, мындай мисалы да, эми сиз билесиз да бияга. Тууган, мына мен сизге түшүндүрүп берип атам да. Сиз налогду төлөп атасыз. Налог төлөсөм эле мен Россиянын территориясында действительно жүрүшүм керек деген бул болбогон сөз.
Сиз Яндек налог төлөп атасыз, туура айтамбы? Но сиз ошол эки Россия Федерациясында регистрацияны, мындай налогуңузду бул налоговый орган карайт, регистрацияңызды милиция карайт. Түшүнөсүзбү? Сиз налогдон өзүңүз налогуңузду налоговыйга төлөп атасыз, ал жактан хорошо, сизде замечание жок. А регистрацияңыз жок болуп атпайбы? Миграцион аны МВД карайт. Сиз МВДдан таза эмес болуп атпайсызбы? Түшүндүм, рахмат. Жарабайт кыскасы. Диана бергиле суроорду, андан кийин Назию, анан Имаш. Бат-баттан беребиз, Tamam, бүтүп калды. Assalomu alaykum, qandaysiz? Жакшы, салам алейкум. Мен 3 ай мурун границага чыгып келдим, анан регистрация жасаттым. Ушул айдын 28-inde трудовой договорум жок, иштен бербейт, официальный эмес да, анан трудовой договор жасаттым. Эми продление кылайын десем, Сахарова жок болуп атат. Сахаровага чыгып келгениме 2 жыл болуп калды. Эми азыр эме кылсам болобу? Дагы 3 айга жасап турсам болобу? Сахарова чыгып келгенге чейин. Азыр дагы болбойт. Сиздики 20 канчасында бүтөт дедиңиз? 28. 28-ине чейин, ага чейин сиз Сахаровадан өтүп келе калсаңыз деле успеть этпейсиз эжеке. Эгер сиз Москвада болсоңуз, базада трудовой регистрацияңыз базада болсо өтүп келе берсеңиз болот эжеке. Анан 9 айга продление кылганга ишеничтүү адам дагы таппай, азырынча таппай атам да. Сиздин эмеңиз трудовой договору сомнительный болуп атат, Диана. Сиздин трудовой договору сомнительный жасаткан болсоңузчу, анан сизге азыр квартирага тапканыңызда деле кандай десем, вряд ли получится, да? Возможно, эми трудовой договорду сиз каяктан сатып эле алдыңыз, туура айтам, Диана. Ооба, сатып алдым, бирге иштегенде ошондо документ боюнча иштейт, жасайт эле, ошону жасап берди ишинде. Канча турат экен базада турганы? Бааны билбейм. Эми эжеке, эгерде ошол эки иштеген эжеңиз ошол экине гарантия берип атса, мен сизге айтып атам, срочном порядке барып ошол эки жанагы медосмотрдон өтүп, медосмотрдун результаты 5 эле күндө чыгат. Эртең барсаңыз 5 күндө чыгат. 5 күндө результатын алгандан кийин эле сразу перерегистрация кылып алыңыз, границага кирди чыкты кылып анан. Эгерде сиз 3 айлык регистрация кылсаңыз, ошол эки туура эмес болуп калат да. Потому что Россияга киргенде бир эле жолу 3 айлык регистрация кылыш керек. А мен Сахарова барып келгенден кийин дагы границага чыгып келем да. Жок, эмнеге? Сразу Сахаровадан өткөндөн кийин сразу перерегистрация кылып салыңыз деп атпаймынбы? 9 ай узартып. Түшүндүм. Назию бергиз суроону. Назию вопрос барбы? Назию. Саламатчылык бериңиз. Өткөндө майда мен регистрация кылдыргам да, келгениме 1 жыл болуп калды да, 9 айга продление кылдырайын дегем. Бирок болбойт деп мага 1 айга эле узартып берип коюшту го. Кирди чыкты кылышым керекпи же кайра дагы 3 айга кылып берсе болобу, кылдырса? 1 айга ким кылып койду 1 айга? ФМСтен кылды да. Эмнеге, вот на каком основании? Билбейм. Мен кенежем кылган, анан ал айтты да, сен кирди чыкты кылышың керек деп. Уже келгенге 1 жыл болду деп. Эжеке, официальный трудовой договоруңуз барбы? Жок, сатып алганбыз. Мен үйдө балам менен. Жолдошуңуз официально иштейби? Жок. Анда эми жолдошуңуз экөөңүздөр акча скидывать этип ортого чыгарып туруп эле гражданско правовой договор жазат, ошо менен узартыңыздар да. 1 ай мурун эле башка трудовой договор менен баргам, кайра мында да башка менен барсак ФМСтегилер иштеке дебейби? Эми ал трудовой договор базадан чыгып кетти болуш керек, ал 1 айдын ичинде. Кайра жасап сатып алсак болот анда? Эми сатып албай эле гражданско правовой договор, аны деген мындай гражданин Россия тааныш туугандар барбы? Кайнежеңиз гражданин Россиябы? Ооба. Ошол менен эле договор түзүп койгула, айланып келчи, гражданско правовой договор түзүп алалы экөөбүз. Мен өзүм налогумду өзүм төлөйм, эптеп ошол экин регистрация узартып туралы десеңиз,
ошол эркини кылып койсо болот. Гражданин Россия менен. Любой гражданин Россия менен гражданское правовой договор кылып койсоңуздар болот. Кирди чыкты кылбай эле. Эч кандай кирди чыктын кажети жок. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Хорошо. Ошол мага личка жазыңыз, неме боюнча, ГПХ боюнча толук маалымат берем эжеңизге дагы, кайжеңизге дагы. Назгүл бериңиз суроону, ушу менен жыйынтыктайбыз го. Назгүл. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Менде мындай суроо бар эле да. Мен өткөндө посольство паспортко тапшырдым эле, загранпаспортко. Анан 24 келет деп айтышты. Анан өзүм мен бияка ID карта менен келгем да. Анан ID карта алайын десем, ID карта бербейт экен азыр убактылуу. Анан загранпаспортко тапшырдым эле. Ошо да 1 айдан кийин келет деди. 24-июнда алам да эми барып. Анан эми Кыргызстанга ошол паспорт менен кете берсем болобу? Качан кетесиз Кыргызстанга? Ошо паспорт алгандан кийин кетем да. Кете берсеңиз болот. ID карта, желательно ID картаңыздын срогу өтө элек. 7-июлда бүтөт ал. Сиз 24-нде кеткен атпайсызбы? Негизи желательно кайсы паспорт менен келсеңиз, ошол паспорт менен чыкканга аракет кылыңыз да. Потому что Федеральный миграционный служба эгерде бир паспорт менен кирип, экинчи паспорт менен чыкса, предоставление ложных информаций деп чоң списокко салып коюшу мүмкүн. Анан кийин Кыргызстанга барып келгенден кийин кайра ошо регистрацияны 1 жылга узартсам болобу? Мен азыр официальный иштейм, анан полставка менен иштейм да. Ишим бир 2 сааттык эле иш. Анан официальный иштейм, бирок неме трудовой договор бар да. Трудовой договоруңуз бар болсо, официальный иштеп аткан болсоңуз, келгенде ошол организациядан там действительно азыр дагы иштейт деген справканы алып туруп эле сразу 1 жылга регистрация кылып алсаңыз болот. 12 айга калат. Паспорттун срогу бүткүчө чыгып кетишим керек экен да, ушул айдын аягында. Эми эгерде мындай чыгышка шарт, эми мындай да Назгүл, эми жашоодо ар кандай болот, эми мен сизди дагы кичине жакшы түшүнө албай атам. Эгерде сиз Кыргызстанга чыгыш аябай зарыл эмес болсо, сиз жанагы 24-нде паспортуңузду алгандан кийин, загранпаспортуңузду, ошол посольстводон сизге неме берет, справка берет. Ошол справканы алып эле миграционный службага барып, регистрацияларыңызды, жанагы миграционный карталарыңызды регистрациям бүтүп калган. Бүтүп калган. Анан мени справка берди эле, справка менен жүрөм азырчы, убактылуу. Анан аны жолдон текшерди, полиция көрүп, унчукпай эле кое берди да. Без регистрация мен жоготконмун деп айттым да, утеря паспорт депчи. Анан мен эч нерсе деген. Утеря паспорт деп тапшыргам да. Анда кирди чыкты жасашыңыз керек экен, Кыргызстанга барып келишиңиз керек экен. Ошондой болуп атат. Ошо ID карта менен кете берсем болобу дегем да, ошо баягы өзүм эле келгенде. Болот. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык эжеке. Сүйлөй берейинби? Мен эмен сурайын дедим эле, азыр жанагы пенсионный фондду, пенсияны алып кетсе болот деп жана айттыңыз го бир эжеге. Частный организацияда иштеген, бирок кандай стажды алып коюптур да, госуслугиден. Ошондой случай бир варианттар барбы же мурун турган эле мен ол организациядан уволиться кылып кеткенден кийин полный стажымды алып коюптур да? Жок, госуслугиде көрсөтпөйт азыр. Ошол акыркы иштеген организация 3 жылбы иштедим эле, жок, ошол стажды полный госуслугиден алып койгон. Ошонун жолу барбы жокпу же организация кааласа алып кое береби? Эми организация стажды алып кое албайт да. Организация стажды алып кое албайт. Ал пенсионный фондко кирген, пенсионный немеге киргенден кийин аны организация өзү жок кылып ийгенге кандайдыр бир акысы же күчү жетпейт болуш керек да. Ал эми сиз налог төлөгөнсүзбү ошол частный организацияда жүрүп? Жок, ал организация өзү төлөп жүргөн, как положено. Мурун мен ошол последний место работы ал жерде иштеп атканда стаж турат эле да. Мен ал жерден уволиться кылып кеткенден кийин ошол стаж жок болуп кетти. Көрсөтпөй калды да госуслугиден. Сиз официально иштейт элеңби? Ооба, официально иштейт эле, налогду өзү организация төлөйт эле, частный болчу бирок.
стажды алып кое албайт биринчиден. Экинчиден налогуңуз бул өзүнчө башка нерсе. Эгерде сиз налог төлөсөңүз, пенсионный фонддон барып, неме ошол эки пенсионный накоплениясы бар, канча жылдык деп справка алсаңыз болот эжеке. Справканы берет ал, пенсионный фонд берет аны. Просто башка организацияныкы турат стаж работа, а ошол последний иштеген жердики мурун иштеп атканда турат эле, кийин жок болуп кетти да. Ошого мен угуп калдым да, ошентип алып коет экен организация, ошол чынбы калптуу деп сураганым сизден. Мен биринчи жолу угуп атам мындай стаж алып. Мен изилдейинчи эжеке бул теманы, макулбу? Макул. Мен да ошо өткөндө угуп таң калдым да, анан азыр эсиме түшүп кетти, сизден сураганым. Биринчи жолу угутам да. Организация макул, рахмат анда. Бирок пенсионный фондко барып сурап көрсөм болот? Пенсионный фондко барып справка алсаңыз болот. Төлөнгөн чогулган налоговый, пенсионный накопленияңыз боюнча. Макул, рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен мындай суроом бар да. Мен официально иштеймин. Бирок балдарым бирөөсү садикке барат. Мен Новосибирден сизге кайрылып жатам азыр. Бирөөсү мектепке барат. Ошол мектепке барганына былтыры ошол Кыргызстанга каникулга жиберейин деп каникулга жибергенде бир ай мурун айларда ошол МВД текшерет, регистрацияны алып келгиле деген биз продление кылбай калган элек. Анан продление жасатыш үчүн МВДга барганымда мага эме берген да, официально эмнеле баягы штраф, административный штраф. Административный штраф төлөгөм, анан балам кирдичикти кылып кеткен. Быйыл дагы куту ушундай ситуация болду. Балама келгенде регистрация жасатканбыз, ошол боюнча мектеп требовать этпегенден биз жасатпаганбыз да. Анан балдарым чыкса, эми мен өзүм дагы балдарымдын артынан августта кетсем, кайра келатканымда мени баягы депорт кылып бербейби деген суроо да. Сиз былтыр штраф төлөгөнсүз, быйыл төлөгөн жоксузбу? Быйыл али аныкталган жок, быйыл төлөгөнүм жок. Ошон үчүн баламдын регистрация жасалбаганы билинип калбайбы, базага чыгып калбайбы деп коркунуч турат да, мындайча айтканда. Жок, эми эжеке балдардыкын дагы айтам, балдардын жашы жете элек балдардыкын ошо мектепте окуп жүргөндө бир эле текшерет. Анан эгерде нормальный болсо нормальный, жанагыдай көчөдөн же болбосо аэропорттон регистрация кылдың беле кылган жок белең деп көп деле текшере бербейт. Ошондуктан Кудай деп эле ошол эки августарда, эми азыр жакында кетесиз да, туура айтамбы? Августта барам биринде, анан кайра 15-нде балдарымды алып кайтам да. Анда келе бериңиз, эч кандай ал балдарды киргизбей койгонго акысы да жок. Анан дагы бир суроо бар да, кечиресиз, дагы суроом бар. Балдарымды азыр мен возвращение на родину деп туруп, жеңем менен кошуп эме доверенность жасатпай эле жиберсем болобу? А сиз эмнеге анын свидетельство о возвращении на родину жазып атасыз? Паспорттор жок эмне? Жок. Просто эмне дейт эле, өз өлкөсүнө кетип атат деп доверенность сурабайбы деген суроону эле бергим келип турат. Доверенность берип коюшуңуз керек, потому что границадан сурап калышы мүмкүн. Жаштары жете эле экен. Эгер 14 жаштан өйдө болсо, анда өзүлөрү кете алат деп неме кагаз жазып берсеңиз болмок. А так жаш жете эле экен. Баланчаевага мен доверяю, ушул Кыргызстанга алып чыгып кайра алып келгениңизге уруксат берем деп жазып берип коюңуз, потому что границадан кээде сурап калат ошон үчүн. Россиянын границасы чыгарбай коюшу мүмкүнбү? Ооба, жок, Россияныкы да, Кыргызстандыкы да текшерет да. Кыргызстандын гражданыбы эмнеге булар тайнеси менен кетти, анда сураган жок да, Россияда, Кыргызстандагы, анан ошого мунусунда бөлөк кишиден сурап калса мындай тастыктай да албай калат. Менин балдарым сиздин бала, анын баласы болбогондон кийин кээде тастыктай да албай калат. Ошон үчүн неме согласие көп болсо 700 сом турат. Ошол экен аябай эле бир кагаз, ошону жазып берип коюңуз. Жүрөгүңүз тынч болот. Анан мына карта, Сбербанковский картаны перевыпустить эттим эле, башка картамды жоготуп жүргөнүм үчүн. Сбербанкка барсам, сен миграционный просрочный экен деп мага бербей койду да, корочкасын. Азыр ошол экен Сбербанктан аябай тигиреки вопростор көп келип атат ошол экен. Потому что жаңы мурун эми закон бар эле, жана миграционный картанын аркасына печать басчу тартыпчы. Кызыл печать, Кызыл деле эмес, көк печать деле басчу. Ошол печаттар жок болсо ошол экен деп неметип атат да Сбербанкчы. Сбербанктагы биз жакында
эч ким ошол эки Сбербанкка заявление жазгыла, ошол эки кайсы приказы чыккан экен, канчанчылык приказ чыккан экен, ошол экинин негизинде биз ошо Сбербанк сотко берели десек, бир кыргыз ошол эки заявление жазып, ошол эки Мен жаздым. Мен эме жаздым. Өздөрүнүн эмесинен дагы баягы обжаловать этип жазасызбы дедилер. Обжаловать этем, мындай юристиңерге жазамын деп мен жаздым. Жазсам юристим мындай деп мага жооп бериптир. Либо сизге РВП, либо вид на жительство керек, же болбосо сизге патент керек деп жөнөтүлөт. Ошол эки кагаз барбы сизде? Мен онлайн жибердим да, 2 жолу жибердим онлайн. Ошол эки неме Кубатка азыр Кубат жазып койчу, пожалуйста, эжеге. Сиз мага ошол экилерди электронный почтамды берейин, ошол эки жөнөтүп бериңизчи. Мен ошол эки Сбербанк менен как раз топтошкон аттык эле бизге основание керек болот. 1-июльдан баштап ушундай закон чыкты, 1-июльдан запрещено деди да мага. Хорошо, ошол экини жибере аласызбы? Ошол эки кайсы законуна Азыр менде алардын келген СМС гана бар да, мен СМСти гана подтверждать этип жиберишим мүмкүн. Хорошо. СМСтер жибериңиз. Мен сизге саламды жазып коеюн десеңизби? Ошол мага жазып коюңуз. Кызык эле бирок Мирлан эке, булар ачып алышат, анан кийин продление калган. Он келгенде анан кийин ушинтип РВП алышым керек деген. Азыр аны ошо Сбербанк менен сүйлөш керек негизи. Хорошо, Мирлан эке, ушул боюнча көз бир видео чыгарабыз го бирбас. Я эле көп суроо кетет. Разобраться через посольство, может, может, обращение с этим, да? Дагы кечиресиз, дагы бир суроом калып кетти. Эмнеде жолдошум кыйбай жатат. Жолдошум менин договорум менен иштейт да, менин договорум менен продление кылынган да мунун регистрациясы. Официально мындай өзүнүн эмеси ишканасы албайт. Анан ошого эми кирсем кайра чыксам кайра бияка кире аламбы же депорт болуп кетем деген. Кирип чыгып эле жүрө берет, потому что сиздин официальный трудовой договоруңуз менен узартылган. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Так что эч кандай выдворение, эч кандай эчтеке болбойт. Саламат мекендештер, бүгүнкү эфирде жыттайбыз. Эки мекендешибиз кол көтөрүп, мен көрүп тургам, тилекке каршы силерге микрофон жагабайын, себеби убакыт бүттү. Мен жумушка барышым керек, Мирлан эке салыш керек. Суроолорду комментарийге жазабыз. Комментарийде эле жооп беришет. Активисттер. Алар жооп бербесе, эртең күнү кайра биз жооп беребиз. Колум бошса мен да жооп беришим мүмкүн. Ошондуктан бул жерге жетип калган суроолорду комментарийге жазасыздар. Ошол Мирлан экеге да айтабыз. Бүгүнкү видео чыкты YouTubeга. Видеолорду колдоп коебуз. Камера подписаться болобуз. Кийинки эфирде болушканча аман туруңуздар.